Салам биздин сүйүктүү достор, баарыңыздар менен амандашып 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Андыктан алыстабаңыздар. Бизди бир аз ишеним жөнүндө дагы сөз кылгым келип атат да. Ишенесиңби дегенде, ооба ишенем. Барасыңбы? Ооба. Келем. Демек ишенип күтөбүз. Мен бүгүн саат 5те сага конокко барам. Биз ишенебиз дагы. Үйдү жыйнап, ары бери жактарын баарын тазалап, таттуу тамагыбызды жасап күтөбүз. Мен саат 8де жолугушууга келем. Кыздар жасанып, күзгүнүн маңдайында туруп, эң жакшы көйнөгүн кийип, күтөт, ишенет, анткени ал келет. Анан албетте ишенгенде дагы ишене турган адамдарга ишенебиз, Кээ бир адамдар ишенимден кетип калса, койчу, баягыны айтып атасың дейт да. Бирок ишене турган адамга ишенебиз. Мисалы, биз үмүттөнөбүз, анан үмүтүбүз ишке ашаарына ишенебиз. Бул демек ишеним. Ишеним жөнүндө сөз кылган соң, албетте адамдарга ишенгендер бар, анан жаратуучуга ишенебиз биз. Жаратуучу чын эле ааламды, менин көзүм көрүп жаткан кооз жаратылышты, адамды, баардык жандуу нерсени жараткан деп ишенебиз. Анан жаратуучудан биз ушул нерсеге жардам берет деп ишенебиз. Эртеңки күнү жей турган нанымды, бүгүнкү иче турган суумду жараткан берет деп ишенебиз, үмүттөнүп. Караңызчы, Рахаб деген аттуу аял бул өзү сойку аял болчу, сойкулук менен алектенчү. Бирок тирүү жаратуучуга ишенгендиктен ал өзүн жана үй бүлөсүн куткарып калат. Бул тууралуу мен мурунку подкастта бир аз четим баштагам. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биздин YouTube каналга катталып туруп мурунку подкасттарды угуп коюңуз. Анан биз болсо бүгүн андан ары ушул эмне болгонун сөз кылам. Рахаб ушул Жерихого элчилер келгенде кызыл арканды чатырга байлап коем. Ошол белги болот. Ошол чатырды көргөндө силер менин үй бүлөмдү, байке бир туугандарым, алар менен жашаган адамдардын эч кимисин өлтүрбөгүлө, бизди тирүү калтыргыла. Бул силер менен болгон келишимим болсун дейт. Анткени Рахаб баягы чалгынчылардын качып кетүүсүнө, кутулуп кетүүсүнө падышанын колунан жардам берген, Караңызчы, таң калыштуу окуя. Ишенип атат. Мен уккам деп туруп ал айтып берет да, силердин кудайыңар момда иштерди кылган. Силердин тирүү кудайыңар деп айтып берип атат. Өзү байкабастан ал ошол тирүү кудайга ишенип атат. Эми андан ары уланталык. Бир нече күндөн кийин Рахаб шаардын дубалдарын тегеренип, үн катпай басып жүрүшкөн ысрайылдыктарды көрүп калды. Дарбазалар бекем жабылган. Бир дагы жүйүт шаарга кире албайт. Бир да канаандык шаардан чыга албайт. Терезеге байланган кызыл аркан дана көрүнүп турабы же жокпу деп Рахаб улам текшерип атат, байкуш тынчсызданып атат да. Өлүм менен өмүрдүн суроосу. Анткени өмүрү ошол арканга көз каранды болчу. Ошентип 6 күн өттү. Ысрайылдыктар баягы шаарды дагы деле тегеренип жүрүшөт. Андан соң 7-чи күн келди. Үн катпастан олуттуу жана салтанаттуу кадам шилтеген ысрайылдыктар шаардын дубалдарын кайра айланып жатышты. Шаардагы жана шаар сыртындагы абал курчуду. Шаардыктар алдыда боло турган нерсени коркунуч менен титиреп күтүп жатышты. Бир гана үйдө үмүт менен бекем ишеним өкүм сүрүп турду. Анткени ал үйдө Кудайдын эли менен келишим түзүлгөн эле. 7 кызмат кылуучу сурнайларын тартып, шаарды 7-чи жолу тегеренгенде, эл Нундун уулу Жашиянын буйругу боюнча жапырт кыйкырып чыгышты. Акылга сыйгыс нерсе болду, достор. Жер солкундап, кылымдар бою турган дубалдар урап түштү. Шаар күтүүсүздөн эле алаканга салганда көрүнүп калды. Жаңы Осуятта Инжил китебинде мындай деп жазылган да: ишенимдери аркылуу Жерихо дубалдары кулаган деп айтылат. Ошол эле ишеним аркылуу дубалдын бир бөлүгү кулабай, бүтүн калып калган. Рахабтын үйүнүн пайдубалы бекем турган. Эки тарап тең айткан сөздөрүнө турду. Рахаб өзүнөн талап кылынган нерсени кылды. Ал баягы чалгынчыларды куткарып жиберди, сактап калды. Кудай аны ишеними үчүн аман алып калды. Кудайдын жеңерине Рахаб абдан бекем ишенгендиктен ал туугандарынын баарын өзүнүкүнө көчүп келүүгө ынандыра алган. Алардын эч кимиси өлгөн жок. Рахаб падыша кыла албаган нерсени кылды. Тактап айтканда, өзүн билбеген, бирок кереметтерин көрсөткөн Кудайга ишенди. Ой, силердин кудайыңар ал укмуш күчтүү деп, Рахабтын абийири төгүлгөн, күнөөкөр, сойку аял болчу да. Бирок ошентсе да жүрөгүндө ишеним жашады. Рахабтын ишеними абдан күчтүү болгон. Ошол ишеними аны күнөөсүн жеңип, ишенимине жараша иш кылууга түрттү. Муну ал жөнүндө жазган Жакып дагы мындай дейт: эгерде ишеним сыноолорго туруштук бере албаса, анда ал өлүк жана эч нерсеге арзыбаган ишеним дейт. Ишеним ачык көрүнгөн иштер аркылуу таанылат. Ошол иштер адамдын
ичиндеги көзгө көрүнбөгөн ишенимди көрсөтүп коет. Ишеним бул Кудайга жана анын сөзүнө дайыма таянуу дейт. Караңызчы. Мындай ишеним Рахапта дагы бар болчу. Ошол себептен Кудай бул аялды күнөөдөн тазалап, Сара сыяктуу ишеним баатырлары менен бир катар коюп койду. Ишенимдин баатырлары болгон көптөгөн эркектердин арасында ушул 2 аялдын гана аттары аталган. Рахап дагы Сара сыяктуу ишенимдин баатырыбы ошондо? Ооба. Анткени Кудайдын колунан келбеген эч нерсе жок жана Кудайда бет карамалык жок деп ал бекем ишенген. Рахаптын тарыхы ушуну менен эле бүтүп калбайт, Жерихонун дубалдарынын кулашы менен анын тарыхы жаңыдан гана башталат. Тагыраак айтканда жаңы тарых, жашоодо жаңы беттер ачыла баштайт. Жашоонун маңызы менен мазмунун, тактап айтканда Кудайды тапкан ал баарын башынан баштаса болот. Анын мурунку кесиби жөнүндө башка эч нерсе айтылган эмес, ал адептүү кожойке болуп калды. Бутпарас аял Жүйүт элинде кабыл алынгандан кийин ысрайылдык Салмон аттуу адамга турмушка чыгып эне болот. Эгерде ага Руттун күйөөсү адилеттүү жана акылдуу бууздун энеси катары баа бере турган болсок, ал өз экзаменин 5ке тапшырган деп айтсак дагы болот. Рут Дөөт падышанын чоң энеси болот. Ошондуктан Рахап Ыйса Машаяктын санжырасына кирген. Бардык Жүйүт аялдарынын арасында анын артыкчылыгы мына ушунда. Кандай иш менен? Жакшы иш мененби? Жок. Ишеним аркылуу. Жашоого ишеним аркылуу караган адамдын алдында кандай кеңири жана эң сонун мейкиндиктер ачылат. Мен ошол 10 мүнөттүн ичинде дагы Роберт Фостердин сөзү менен бөлүшүп кетким келип атат да. Медицина тармагындагы чыгаан адамдар көптөгөн оорулардын эң негизги себеби нервтин бузулуусу экенин аныкташкан. Мисалы, узакка созулган жана күчтүү жек көрүү мээнин иштөөсүн бузуп, жүрөк ооруларына чалдыктырып, кан басымынын жогорулашына, ичеги карын ооруларына алып келет. Бул оорулар өтө олуттуу. Алар адамды өлүмгө алып келиши мүмкүн. Дейт, караңызчы. Анысы кандай? Бизди мындай нерседен куткара турган ишеним бар, Биз Кудайдын сөзүнө, Кудайга таянып баары жакшы болот дейбиз. Жана тескерисинче өз эмоцияларыбызды башкара албай, таптакыр терс тармакка кетип, өзүбүзгө ооруларды алып келип алабыз. Мен андан таң калам да, ошол мисалы жек көрүү, таарынуу бул адамдын жүрөгүн кирдетет. Ой, күнөө кылып эмне кыласың деген сөздөрдү уксаңыз керек сиз деле. Таң каласың карап туруп, эмнеге деп. Анткени бул сезимдер адамдын өзүнө эле зыян кылат да. Анткени бул сезимдер адамдын жүрөгүн талкалайт, адамдын мээсин, адамдын нервин талкалайт дагы ооруларга алып келет. Ошол эле алкоголдук ичимдик ичүү, ошол эле ойноштук, ошол эле дагы эмне десем, бир нерсеге кул болуп калуу, баңги заттарын колдонуу, уурулук, булардын баардыгы адамдын ден соолугуна зыян келтирет. Демек, бул өзүбүзгө зыян болгондуктан жаратуучу бул кир, аны кылба, буга тийбе деген экен. Ишеним биздин ишенимибиз дагы тирүү болсо экен, жөн гана эми буйрса эмес, бекем ишеним болсо экен. Жараткан айткан, жараткан кылат. Мен ишенем деген ушундай бир солкулдабаган бекем ишеним болсо экен. Достор, ушу бүгүнкү подкастка карата, Рахапка карата өзүңүздүн жеке пикириңиз болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазып коюңуз. Негизи эле ишеним жашооңузда барбы? Кандай ишеним бар? Мына бул тууралуу да бөлүшүп койсоңуз, биз кубанычта болобуз. Ылдый жакка комментарий калтырып коюңуз. Андан тышкары, эгерде YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда биздин YouTube каналга дагы катталып койгонду унутпаңыз. Подкастка жакты белгисин койгонду унутпаңыз. Анан дагы маанилүү нерсе, баардык угармандарыбызды, баардык досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Ал жакка катталып, сонун курстарды, сонун маалыматтарды, сонун видеолорду көргөндү унутпаңыз. Саатыбыздын соңку мүнөттөрү +1 301 760 60 70 WhatsApp номурубуз дагы да кызматта. Биз менен жакындан таанышкыңыз келсе, суроолор болсо, сунуштар болсо, ал жака дагы өзүңүздүн билдирүүңүздү калтырып койсоңуз болот. Дагы бир жолу кайталайын: +1 301 760 60 70. Достор, күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болгула, бай болгула жана тирүү бекем ишенимдин ээси болгула. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.